Ассаламу алейкум, жалпы кыргызстандыктар, кутман кечиңиздер менен. Бүгүн жалпыңыздарга маалым болгондой эле Баткенде Тажикстан менен Кыргызстандын чек арасында эки өлкөнүн чек арачылары тарабынан ок атышуу болуп, анын кесепетинен биздин бир жараныбыз каза болду, солдатыбыз. Албетте бул өтө өкүнүчтүү нерсе болду. Буга чейин эсиңиздерде болсо, Баткендин айылдык кеңешинин депутаты атайын чыгып билдирүү тараткан, ушундай чек арада чыр болгондо деп билдирүү таратканда, сиздер болсо бийлик аны бүгүн кечке суракка чакырып, кылмыш ишин козгоп, аябай кыйнаган болчу. Эмне үчүн ошонун айткан сөзүн угуп койгондо, бийлик тараптан реакция кылып койгондо бүгүнкү окуялар болбойт беле? Мына азыр кечки саат 9:30 карата эки тарапта тең атышуу токтоду деп расмий маалымат берилип атат. Бирок ошол эле учурда бир киши, бир солдатыбыз азыр бөөдө жерден каза болуп калды. Анын жакындарына, бир туугандарына, үй бүлөсүнө кайгыруу менен көңүл айтабыз. Ошондой эле биз бийликке талап коебуз, суранабыз. Биздин ушул чек аранын чырдын келип чыгышына кимдер күнөөлүү экенин тактап, күнөөлүү тараптарды жоопко тартуусун, чек ара маселесин тез арада делимитация, демаркация иштерин бүтүрүп, чек арадагы жакын жашаган айылдагы элге бир тынчтык жашоо түзүп беришин биз өкмөттөн талап кылабыз жана суранабыз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Урматтуу жамаат, мана атыш болуп атат, пулеметтор. Азандын маалында болду, мана шам аралаш болуп атат жамаат, көрүңүздөр мана. Полный пулеметтор атылып атат. Ana, полный тарылып атат.